Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү жана ошондой эле алыскы жактан көрүп жаткан мекендештер. Биз сиздерге сурооңуздар боюнча Кудай берген авто унаа тетиктерди көрсөтүүнү келдик. Сиздердин сурооңуздар боюнча бул жерде Германияден келген привозный запчастар бар. Мына көрүп турасыздар, бул Audi коробкасы автомат. Бул жерде целый дискалар турат. Бул жакта моторлор турат, көрүп турасыздар. Audi мотор, рулевый рейка, динамика, насос, гидронасос. Ушул сыяктуу запчастар турат. Мына көрүп турасыздар. Кайсы унага издеген болсоңуздар, бул видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Баарын сиздерге көрсөтөм. Мына бул жерде рычагдар турат. Эти жакта да. Бул жерде болсо С4ге багажник бар экен. С4ге. Мына көрүңүздөр. Мына бул жерде болсо Mazda 6 запчастар бар. Mazda 6 фара, стоп. Башка унааларга дагы бар. Бул жерде дагы Golf 3 мотор бар экен. Радиатор, коробка. Golf 3 коробка бар да? Golf 3 коробка бар. Негизи силерден тапса болобу? Силерге эгерде издеп жүргөндөр болсо, чалып тапса болот, а? Бул жакта дагы моторлор турат. Мына көрүп турасыздар, бүт мотордун түрлөрү. Audi, Golf. Эгерде ушуларды издеген болсоңуздар, биз силерге визиткасын көрсөтөбүз. 19 контейнер, 37, 38, то есть 37, 38 контейнерге келип, жолдун боюнан эле киргениңиздерде бул жерде турат. Контейнердин визиткасын сиздерге азыр көрсөтүп коебуз. 0705 55 55 26 деген номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Ал эми сиздерге дагы бир кошумча бул жактагы запчасттарды да көрсөтүп кетели. Передний, задний бамперлер бүт унааларга бар экен. Капоттор турат, багажниктер бар. Ушулардын баарына азыр сиздерге номерин алып көрсөтөбүз. Айтып бериңиз. Урматтуу достор, биз сиздерге азыр бул жерде турган привозный келген моторлорду сиздерге түшүндүрүп беребиз. Кайсы унааларга кайсы моторлор бар и көлөмү кайсы моторлор. Келиңиз, көрсөтүңүз. Короче, Mazda Cronos. Двухкубовый. Голый моторлорду басын айтыр энди. Басын айтып бериңиз. Голый мотор 35 миң, 30 миң. Эми клиентке жараша алчы. 30 миң 28ге дагы беребиз. Объем кайсы булар? Бул 2 куб. 2 куб, Бул болсо, например, 1.8 Passat'тардын моторлору. 1.8 Passat мотор. Мына moo ошол толтура ошол Passat'тык. Инжектор 2 куб мотор. Тоже Passat, Golf кете берет, айырмасы жок. Булардын баасы канча экен? Булар 16 миң сомдон голый мотор болду. Болгону мына Opel'in моторлору бар. Тоже Opel'in мотору голый 25 миң турат. 25 миң сом. Opel Astra деген. Мына коробкасы отдельно кетет, мотор өзүнө, Мотор өзү эле да, голый. Бул точно навесной биз чечип калабыз. Бирок клиент келип туруп, мага навеснойлор менен керек десе, ал жерин тоже сүйлөшөбүз. Бул болсо Mazda. Mazda. Бул Mazda эмне, Primus, дизельный мотор. Mazda Primus дизель, 35 миң, 40 миң турат да, бул голый мотор өзү эле. Бул Объем канча экен бунун? Бул 2 куб. 2 куб, Булар тоже ошол Cronos'тун моторлору. Cronos, Ну, например, Mitsubishi мотору. Mitsubishi. Mitsubishi Charisma деген моторлор бар. 1.8'тер. 1.8'дер, Булар 25 миң турат. 25 миң сом. Могу, например, Mazda 6 мотору. Mazda 6 мотору. Mazda 6 дизельный мотор. Дизель мотор. Бул болсо 40 миң сом турат. Голый өзү эле. Өзү эле. Турбина отдельно тоже сатылат. Турбина отдельно өзү. Булар турбина болобу? Турбинасы дагы бар да. Турбинасы болсо, например, 15 миң сом турат. 15 миң сом. Бул Ford. Эгерде сиз азыр айтып аткан ушу турбина жалпы канча дедиңиз? 15 миң сом. Турбина өзү. Бул эмне Ford Transit утканостун мотору. Бул мотор өзү ошол турушу без коробки $1000 болот. Анткени только ошондой сатылат. Бул объем канча болот экен? Бул 2.5 2.4 болот. 2.5 2.4 да. Бул болсо эмне вид
Toyota Avensis деген мотор 1.8. 1.8 экен. Голый мотор 40 000 сом турат. 40 000 сом. Могу мотор A4 мотору. Ауидан читер, а? A4, анан B5, Volkswagen кете берет. Буларда мына жыл айтылабы, жыл айтылбайбы? Жыл айтылат. Булар 2000 жылкы 99. 99-2000 жылғы, а? 2000 жылкылар. Мисалы кайсы унааларга сала берсе болот? Же жалаң гана 99-2000 жылдарга салыш керекпи? Только 2099-га салат. И то болгондо A4ге салат. Audi A4 и B5ге салат булар. B5га? Айырмасы жок, мотор бирдей эле. Дагы эмне айтайын? Бул дали Toyota Avensis окшойт, а? Баягы ошол чогу да. Чогуу Тиги дагы экен, Kronos, тиги дизелдери бар. Volkswagen'дердики, могу Passat B3'лери бар го. Ошолордун дизелдери бар. 30 000 сомдон мотор в сборе да алар. Без коробки только. Без коробка. А сиздерде коробка барбы? Коробка бар, коробка отдельно, где-то бир 5 000, 4 000 турат. Volkswagen'дики. Механика. Механика бар. Автоматчы? Автоматтар 18 000, 17 000 сомдон турат. Кайсы унааларга бар? Тапса болот. Негизиби? Негизи тапса болот. Эгерде сизде кайсы унаалар бар азыр? Азыр данный моментпи? Данный момент. Данный момент менде Volkswagen, Toyota, Nissan, Mazda, Mercedes, Audi'лер бар. Passat'тар бар, анан эмне A4 ошол айткан. Мисалы сиз айткан Audi'ге автомат коробка канча экен сизде? Смотря кайсы Audi. Например, Audi 100 бар. Мисалы Audi 100 канча? Audi 100'түкүн где-то бир 15 000 сом турат. 15 000 сом, э? Анан болсо уже жаңыраак Audi'лер бар. A4, например, да, или там горбатый Audi'лер. Ал жерде уже эмне вариатор деген коробкалар болот. Алар уже 40 000 сом турат. Коробка өзү эле. Коробка өзү эле, целый. Алар вариатордо коет. Простойлор бар, 25 000, 22 000, 20-га чейин да, 20 000 өйдө да. Ошондой моторлор бар. Дагы эмне Daihatsu деген моторлор бар. Suzuki Daihatsu? Daihatsu Quara деген мотор. Quara. Жүрүңүз бияка көрсөтөйүн. Ошол. Кайсы запчастар бар? Эмне запчастар бар? Баарын көрсөтүңүз. Мына могу жерде, например, баягы эле Mazda 6, только голый, да? Анан могу болсо уже Ешканын мотору. Ешкан. 124 Ешка деген мотор болот. Бул турушу 25 000. 25 000. Кайсы объем? Эки объем, э? Могу Mitsubishi Galant мотору. Mitsubishi Galant. 2000 жылкылар, катушечный. Мунука эки түрү болот. Трамблерный, анан катушечный. Катушечный уже жылы жаңы. Трамблерный это уже 95-тен өйдө, 97-ге чейин, 98-ге чейин кеткен. Баасы канча булар экен? Булардыкын баасы 30 000 сом болот, мотор өзү эле. Могулар дагы бар. Mazda 6, Mazda Kronos деген V-образный мотор, 2.4 объем. Мотор өзү эле 30 000 сом турат, голый мотор. Так, бул эмне? Бул дагы Mazda экен. Баягы мен көрсөткөн. Бул болсо Ford Focus, дизельный мотор. Мотор голый 30 000 сом турат. В сборе болсо 50 000 турат. Ошол турушу 50 000 сом. Бул болсо эмне мотор эле бул? Бул Opel'дин мотору. Opel дизель, э? Opel дизель мотор, 2 куб объему. Бул ошол турушу болсо, эчтекен коробканы чечебиз, 40 000 сом болот. 40 000 сом, э? Бул болсо ошол Ford Focus бензиновый моторлор, голый мотор 25 000 болот. Бул болсо Daihatsu деген мотор, 2000 жылкылар, 2000 эмес, 98-97-лер да, трамблерный турат. Бул моторлор 25 000 голый болот, могу экөө бир мотор. Биякта баягы эле Mitsubishi Charisma, буларың 25 000ден. Могу Volkswagen Polo 99 жылкы. Мотор өзү 18 000 сом болот. 18 000 сом. Бул болсо Ford экен. Тоже Ford 25 000 дей болот. Бул болсо Honda HR-V. Honda HR-V, да. 1.6 объем, э? 1.6 объем, да. Мотор голый 25 000 стоит. 25 000 сом, э? Машина достор, мотордун баардык бааларыны, кайсы моторлор бар, көрүп чыктыңыздар. Алем майке, могу жерден дагы бир кыскача бир экөөсүн көрсөтүп бересиз, кайсы унааларга бар? Булар болсо могу Mitsubishi Charisma деп атпадым белем. Ошолордун мордалары барчы. Ошол эмнелери, носкаттары. Бул баары тең привозной. Европадан келген. Мына көрдүңүзбү мына бул Mazda Primus болчу. 2000 жылкы ошол мотор, дизель моторлор тиги болчу. Бул Mitsubishi эмне? Charisma. Ошондой эмнелер бар да мынча. Мисалы ушул канча турат беке? Могу, бул 8 000 сом турат. 8 000 сом. Плафондор чечилет, өзү эле берилет.
Бuyakta bizde еще лупайлар бар 210 деген. Mazda 6'nin farları var. Emnileri var. Стоптор ғой. Стоп, передний фара там. Анча-мынча эмнелери бар. Бuyakta по мелочам да бул. 210 деген саппалары бар. 2000 сомдон турат. 1,5 беребиз да. Привознойлор булар. Анан что еще? Ну, болгону вот по мелочам эмне керек болсо обращайтесь. 19 ряд 35 контейнерге келе бергиле. Коха деген бала. Анан Нурлан деген бала бар. Талант деген бала бар. Ошол бүт коллегалар чогуу иштейбиз. Моторлор болгону коробка жак болсо коробкалар бар ал жерде. 50 коробка бар ичинде. Только коробочный контейнер бар. Ал жерде аксессуарлар бар. Урматтуу достор, мына сиздерге бул видеодо мен толук маалымат бердим окшойт. Өткөнгү базарга келип сиздерге жакшы түшүндүрө албай калдым эле. Ушул мотордун баалары жана кайсы моторлор бар, ошолорду сиздерге толук маалымат бере албай калган болчумун. Ал эми бүгүн келип сиздерге кайсы моторлор бар и баалары канча турат, ошолорду сиздерге толук көрсөттүм. Ал эми ушул мен көрсөткөн видеодогу запчасттарды сиздер издеп жүргөн болсоңуздар, биз сиздерге визиткасын көрсөтүп коебуз. Бул жерде бир эмес, эки визитка, эки номер турат. Бирөөсү 0702 99 13 93 Нурлан деген байке, экинчиси 0507 13 10 10 деген Коха байкеге чалып ушул жерде баарын сурасаңыздар болот. Биз аны эмесе кайттык.